بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت إحداهما تمشي على استحياء صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حي حليم ستير يحب الحياء والستر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Урматтуу бир туугандар, инсан Аллах Тааланын алдында кымбат болот инсандын баалуу сыфаттары менен. Канчалык инсандын ичинде Аллахка жаккан, Аллахка сүйүктүү сыфаттар көп болсо, ошончо Аллахка жакын болот. Ал эми канчалык инсандын ичинде Аллахка жаккан сыфаттар аз болсо, ошончо Аллахтан алыс болот. Ошондуктан Аллахтын алдында эң биринчи Аллахка биринчи адамдарды жакындата турган сыфат бул адамдын ыйман сыфаты. Адам качан ыймандуу боло турган болсо, Аллах Таалага жакындайт. Ал эми ошол ыйман келери менен биргеликте ыймани сыфаттар да бар. Ыймандууга ал сөзсүз келе турган сыфаттар. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-иману вал-хаяу qaruна jami'an." Ыйман жана уяттуулук экөөсү жакын болуп чогуу жүрүшөт. Качан бир инсанда ыйман келе турган болсо, ыймандын белгилери катары инсан уялчаак сыфаты да келет. Ва иза руфи'ал хаяу руфи'ал ыйману. Качан инсандын жош жүрөгүнөн уяттуулук сезими кетип, уялбай кала турган болсо, тескерисинче оозуна келген сөздөрдү сүйлөп, оюна келген иштерди кыла бере турган болсо, демек ыйманын алсыздап бараткандыгынын белгиси болот. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, уяттуулук деген ушундай сыфат, ал сыфаттын үстүнө адам заты жаралган да. Адам алейхиссалату вассалам менен Хава энебизди Аллах Таала жаратып жаннатка киргизгенде, Аллах Таала өкүм берди: бир даракка жолобогула, жакындабагыла депчи. Экөөсү жаннатка киргенде бардык нерсени жесе болот. Бардык нерселерди колдонсо болот. Бирок бир эле дарактан тыйып койду. Вала тaqraба hadhihi shajara. Ушул даракка жакындабагыла депчи. Ал инсан харисун фима муни'a. Инсан кайсыл нерсени кылба десе ошого кызыгат. Үйдө балаңызга бир нерсени айтсаңыз, ушуну кылба десеңиз, именно ошону кылып көрөт, сиз жокточу. Адам алейхиссалату вассалам менен Хава энебизди узун окуяда келет. Шайтан барып азгырык салып, ошол дарактан жегенде, фаламма заqa шажара, ошол даракты барып алар жеген убакытта Аллах Таала айтып атат: ал экөөлөрүнүн кийимдери чечилип калды. Жаннаттын ичинде кийимсиз калды да. Урматтуу бир туугандар, уламалар айтат: кайсыл адам Аллах кылба деген нерсени жасай турган болсо, дагы чоң зыян келет дейт. Бардык нерсени жесе болот, миңдеген күн түрдүү жемиштер бар эле, бирок ошолордун ичинен атайын келип туруп эмне кылды? Кылба дегенди кылдырды шайтан. Шайтандын ою пикири ушул, кылба дегенди кылдырыш максатта жүрөт да. Ошол бир даракты келип жеген убакта эмне болду? Эми андан чоң маселе пайда болду. Үстүндөгү кийимдеринен ажырап калды. Аллах Кур'анда айтып атат: даамдап көргөн убакытта кийимдеринен ажырап калды. Андан эмне кыла баштады? Ватафиqa яхсифани алейхима мин варакил жанна. Жаннаттагы жалбырактар менен денесин жаба баштады. Инсан жаратылганда уяттуулуктун үстүндө жаратылган. Жаннатка киргенде кийим менен эле, кийимдери чечилип кеткенде жалбырактар менен өзүнү тосо баштады. Жалбырактар менен инсан өзүнү тосо баштады. Ошондуктан уяттуулук сыфат деген исламда орду өтө чоң, динде өтө ордуу болгон сыфаттардын бирөөсү.
Бул балки исламдын эле эмес, Адам алейхисаламдан баштап бүгүнкү күнгө чейин пайгамбар алейхиссалату вассаламга чейинки канча пайгамбар келсе, ошолордун бардыгы үммөттөрүнү бул уяттуулукка кызыктырып келет эле. Эми уяттуулук деген эмне? Аны кантип түшүнсөк болот? Уяттуулук деген хулкун якуффул абда ан иртикабил кабаих ва яхуссуху алал фи'лил жамил. Уяттуулук деген инсанда боло турган ушундай бир сыфат, ал сыфат инсанда бар боло турган болсо, жаман иштерди кылуудан өзүн өзү тартат. Ал эми жакшы иштерге кылууга ичинен бир түрткү болот. Демек инсандын ичиндеги бир күч-кубат инсанды жаман иштерден тартып, жакшы иштерге үндөп тура турган сезимди уяттуулук деп айтат. Ошондуктан уяттуулук менен ыйман экөөсү жакын болот. Себеби ыйман дагы инсанды жакшы иштерге түрткү болуп, жаман иштерден тосууга себеп болот. Дагы бир алым айткан, уяттуулук деген ру'ятул ала миналлах ва ру'ятут тақсир минка. Аллах Тааланын сага кылган жакшылыктарын элестетип, ой жүгүртсөң, ал эми сенин Аллах Таалага кылып жаткан мамилеңе ой жүгүртүп, кандай кемчилдиктерди кылып атасыз? Аллах Таала кандай жакшылыктарды берип, байлык берип, ден соолук берип, көрүү, угуу, сезимдери, мүмкүнчүлүктөрүн берип койсо, биз ошол мүчөлөр менен, ошол ден соолук байлыгыбыз менен Аллах Таалага күнөө кылып, туура эмес мамиле кылып жатканыбызга ой жүгүрсөң, ятавалладу байнахума, экөөнүн ортосунан бир сезим пайда болот, бир малака пайда болот. Мен туура эмес кылыпмын, мына ушуна уяттуулук деп айтат. Мисал кылалы, жашообуздан мисал алсак, эгер сиздин той кылып уулуңузду үйлөп бирөөнү чакырсаңыз, уулуңуздун тоюна бирөө $1000 көтөрүп келсе, сиз ошого 1000 сом менен бара аласызбы кайтып? Уят, ал көп алып келген дейсиз. Демек Аллах Тааланын берген жакшылыктарыны ойлоп туруп, биз тараптан кайтып жаткан кемчилдиктерди ойлоп туруп, ортосунан пайда болгон сезимдин аты бул уяттуулук болот. Ошондо Аллахтан уялгандан кийин инсан не кылат? Аллахка күнөө боло турган, Аллахты наразы кыла турган иштерди кылбастан, Аллахты разы кыла турган иштерге аракет кылып калат. Аллах наразы боло турган иштерден инсан тыйылып калат. Ошондуктан уяттуулук туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ал-хаяу хойрун куллу. Уяттуулук бул бардыгы менен башынан аягына чейин жакшылык. Кимде уяттуулук бар боло турган болсо, ал инсан көп жакшылыктарда болот. Аллах Таала Кур'анда дагы уяттуулукту баяндап жатат. Важаат ихтахума тамши ала истихяин. Муса алейхиссалату вассаламдын окуясында Фир'аундан качып Мадиян шаарына барганда бир булактын боюнда эки кыз койлорун сугара албай тургандыгынан аларга жардам берип, чоң ташты алып койлорун сугарып жардам бергенде үйлөрүнө кетип барып аталарына айтат: ушундай бир адам бар, бүгүн бизге жардам берип койду, аябай күчтүү экен, чоң ташты көтөрүп койду дегенде атасы айтат: ошол адамдан да чакырып кел дегенде, ошол кыз Муса алейхиссаламга басып келген бирөөсү. Чакырган атасы жөнөткөндө, атасы аксакал болчу. Жөнөткөн убакытта не кылды? Аллах баяндап: "Важаат ихтахума". Баягы эки кыздын бирөөсү басып келе жатат. Тамши ала истихя, уялып, басканынан уяттуулугу билинип турат. Басып келе жаткандан уяттуулугу билинип турат. Умар радиаллаху анху айтат: ошол басып келе жатканда толук кийими бар эле, бирок уялганынан колуну бетине коюп, жеңи менен бетин жаап алган эле дейт. Ошондуктан уяттуулук Аллах Таалага өтө жаккан сыфат болгондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хурайра радиаллаху айткан хадисте келет: "Ал-иману буд'ун ва саб'уна шу'батан". Ыймандын 70тен ашуун бутагы бар. Ошонун бирөөсүндө "Ал-хаяу шу'батун минал иман". Уяттуулук ыймандын чоң бир бутактарынан бир бутак болуп саналат дейт. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, кайсыл адамда уяттуулук бар болсо, ал адам кооз көрүнөт, ал адам жакшы көрүнөт. Кайсыл адамда уяттуулук болбосо, ал адам өтө бир кооптуу, өтө бир адамга жагымсыз көрүнөт. Бирок өзүн өзү сооротуп коет: "Мен ушундай бетке айтам да" депчи.
Өзүнүн жаман сыфатын өзү эмне кылат? Жакшы деп түшүнүп алат. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма канал фухшу фи шейин илля шана." Кайсы бир адамда катуулук боло турган болсо, ал адам айыптуу көрүнө берет. Ар бир жерге мамиле кылсаң, арканан сени карап тургандар ушул нерсени туура эмес кылды, ушуну кылбай койгондо жакшы болот эле деп сени айыптоо көзү менен карап турат дейт. Ва ма канал хаяу фи шейин илля занаху. Ал эми кайсы бир адамда уяттуулук боло турган болсо, ар бир учурда ал кооз көрүнө берет, адамдарга жагымдуу боло берет. Ибн Умар радияллаху анху айтат: "Марра Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям би ражулин минал ансар." Пайгамбар алейхиссалату вассалам ансорлордун бирөөсүнүн жанынан өтүп калды. Ва хува я'иду ахаху фил хая. Ал өзүнүн бир тууган байкесине уяттуулук туурасында бир аз жемилеп аткан. Сен көп уяласың, ошол себептен акыңды ала албай каласың. Уялган себептен сен өзүң базарга барып жакшына соода кыла албайсың. Сен мынчалык көп уялбашың керек. Сен бир аз мындай уяттуулукту азайтышың керек дегенде пайгамбар салам айтты: "Дa'ху." Аны жон койгун, ага тийишпегин. Иннал хаяа минал иман. Уяттуулук бул имандан болот. Уятын кетирип, бирөөдүн акысын жегенден көрө, уяттуу болуп, ыймандуу болуп, акысы башкага кетсе макул кете берсин дейт. Макул бир адам уяты көп болсун, өзүнүн акысын сурай албасын, көп нерсеге жетишпей калсын, бирок акыретке жетишип жатпайбы, урматтуу бир туугандар? Ал эми бир адам уялбай турган болсо, оозуна келгенин оттоп сүйлөй бере турган болсо, каалаганын жасай бере турган болсо, бул дүйнөдө көп нерселерге жетиши мүмкүн, алдашы мүмкүн, башка кылышы мүмкүн, бирок урматтуу бир туугандар, акыреттен кур калат. Муса алейхиссалату вассалам дагы өтө уялчаак адам эле. Аллах Таала Куранда Муса алейхиссалату вассаламдын окуясына бир ишарат баяндайт. Муса алейхиссалату вассалам ар дайым кийимдүү жүрөт эле. Эч бир денесин көрсөтпөй, баягы тагыраак айтканда узун, кенен кийим кийип жүрөт эле. Анан ошол доордагы адамдар кийимдер андай эмес эле, кыска кийинет эле. Анан Муса алейхиссалату вассаламды айыптайт эле да, бунун денесинде бир оорусу бар. Ошол оорусу себебинен бизге көрсөтпөйүн деп ар дайым кийимин чечпей жүрөт дейт. Ошондуктан кийимин чечпейт. Болбосо бизге окшош эле кийимин чечип коюп эле жүрсө болбойбу деп баягы көлгө түшкөндөй акыбалда айтып атат. Ушинтип эле жүрсө болбойбу. Ошентип жүргөн убакытта Муса алейхиссаламга катуу кыжалат болот эле, жүрөгү ооруйт эле, эч нерсе кемчилигим жок, баары жакшы, бирок уялганым себебинен мен ушундай кылып жүрөм, өзүмдүн денемди башкага көрсөткүм келбейт. Бул уяттуулуктун негизинен деп Муса алейхиссалам ошентип жүрсө, алар эмне кылат эле? Муса алейхиссалату вассаламды айыптайт эле. Бир күн Муса алейхиссалам келип бир дарыянын жээгинен дарат алып алайын деп кийимдерин чечип, жуунуп, анан кайтып келсе, таш кийимин алып кетип калат. Муса алейхиссалам таштын артынан кууп алат, кийимимди бер деп. Вал хажар ва сияб, о таш менин кийимимди бер. Сияби вал хажар, о таш менин кийимимди бер деп ташты кууп кетет. Ошентип чуркап бараса, баягы Муса алейхиссаламды кыжалат кылган адамдар буякта турган болот. Жанынан өтүп кетет да чуркапчы. Андан барып таштан кийимин алып, таш токтойт, ташты уруп кийимдерин кийип алганда таш ыйлаган да. Ошондо наргы Бани Исраил айткан, аябай сонун экен келбети, эч кандай айып деле жок экен. Андан эмнеге бул узун кийинип жүрөт деген суроо чыгат да. Ошондо Аллах Таала айтат: "Ва ла такуну каллазина азау Муса." О мусулмандар, силер болбогула Муса алейхиссалату вассаламды кыжалат кылган адамдар сыяктуу. Бир адамдын кийими узун болсо, эмнеге узун кийинип алган ушул ысыктын күнүндө? Эмнеге мындай кылып жүзүн жаап алган? Эмнеге жолук салып алган? Деп Муса алейхиссаламды айыптагандай айыптабагыла. Муса алейхиссалату вассаламды кыжалат кылгандай, уялгандык себебинен өзүнүн мүчөсүн жаап жүргөн адамдарга азият жеткизбегиле. Фабаррахуллаху мимма қалу. Аллах Таала ушул окуяны пайда кылып, Бани Исраилдин айткан сөздөн Муса алейхиссаламдын таза экенин көрсөтүп койду дейт. Бани Исраил Муса алейхиссалату вассаламга жала жапты. Бирок Аллах Таала андай эмес экендигини, андан таза экендигини ачыктап койду да. Ошондон ар бир пайгамбар уялчаак болгон. Бир жолу Абу Ханифа рахматуллах алейхи жолдо келе жатса, бир адам баниядан чыгып келе жаткан экен. Кийими бир аз тизесинен көтөрүлүп калган. Эми түшүнсө болот.
Адам эгер банядан чыкканда байкабастан бир аз кийими жабышып көтөрүлүп калыптыр деген түшүнсө болот. Бирок түшүнө албайбыз мешитке келе жатканда ошол халаттычы. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ошолото көзүн жумуп алат. Көзүн жумуп басып бара жатканда баягы адам келип жанына карайт. О Нуман, сен эмне? Көр болуп калдыңбы дейт. Сен көзүң көрбөй калдыбы десе, ооба, сенин уяттуулугуң кеткенден баштап менин көзүм көрбөй калды дейт. Сенин уяттуулугуң кеткенден баштап менин көзүм көрбөй калды дейт. Абдулла ибн Масуд радияллаху анхунун бир окуучусу бар эле. Ар-Рубай ибн Хусайм деген. 20 жыл Абдулла ибн Масуд радияллаху анхуга окуучу болуп талим алат. Үйүнө келгенде көзүн жумуп алып келет эле да. Ар дайым Абдулла ибн Масуд радияллаху анхунун бир кызматчы аялы бар эле. Ошол кызматчысы барып эшикти ачканда көзү жумуп кирип кетет эле. Ар дайым келип айтат эле. Баягы сиздин көр окуучуңуз келди, көрбөгөн окуучуңуз бар го, ошол келди деп айтат эле да. Абдулла ибн Масуд радияллаху анху күлүп коет эле. Күлүп коет эле. Көзү бар эле адам, бирок анын такыбалыгынан адамдардын көзүнө көр деп көрүнөт эле да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, уяттуулук өтө зарыл сыфат. Бирок уяттуулук дегенди түшүнүгүнү пайгамбар сахабаларга айтканда, истахиу миналлах хаккал хая. О сахабаларым, силер Аллах Тааладан чыныгы уялуу кандай болсо, ошентип уялгыла десе, сахабалар айтты: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, инна настахи валхамдулилlah, биз уялабыз. Аллах Тааладан уялабыз биз. Алхамдулилlah, Аллага мактоолор болсун" деген пайгамбар айтты. Лайса зак, силер ойлогондой эмес. Уяттуулук деген бир аз эле баягы тойго акчасыз барып калсаң уят жок, андай эмес. Балки уяттуулук деген лакиннал истихя миналлахи хаккал хая. Аллах Тааладан чындап уялуу деген ан тахфаза раса ва ма ваа. Сен өзүңдүн башыңды жана башың камтыган нерсени сактаган. Биздин башыбыздын ичинде эмне эң биринчи ойлонуу бар. Ошол ойлонуу шариатка ылайыктуу, туура, адептин негизинде ой жүгүртүүгө алып келет. Жана ошондой эле биздин башыбызда жайгашкан кулак мүчөбүз бар, угуу сезими бар. Ошондо гыйбаттарды эмес, ушактарды же болбосо ар кандай ыркүлөрдү укпастан Куран жана Аллах Таала разы боло турган насаат сөздөрдү уккун. Жана көзүң менен Аллах Таала разы боло турган нерселерди көрүш керек, ар кандай нерселерди эмес. Тилибиз менен Аллах разы боло турган сөздөрдү сүйлөш. Демек, уялуу дегенде адамдар ушундай түшүнүш керек экен. Демек, мен башымды жана башымда жайгашкан мүчөлөрүмдү туура иштетүү. Аллах разы боло турган жолго иштетүү. Вал батна ва ма хава. Жана курсагыңды сактагын арам жеп алыштан. Жана курсагыңдын айланасындагы мүчөлөрүң сактагын. Колуңду сактагының, бутуңду сактагының, уяттуу мүчөңдү сактагының. Демек, тагыраак айтканда биз толук мүчөлөрүбүздүн бардыгын Аллах разы боло турган жакка иштетип, Аллах наразы боло турган жерден токтотуштун атын уяттуулук деп атат. Мен аябай уяттуулукмун деп Аллахны наразы кылса, ал уяттуулук деп саналбайт. Вал тазкурил маута вал бала. Жана сенин оюңда ар дайым өлүм, өлүмдөн кийин курт кумурсканын жеми болуп чирип кеткен күндө эстегиниң. Ваман арада лахирата тарака зината дунья. Кайсыл адам акыреттин жашоосун ойлосо, мен жаннатка кирейин десе, бул дүйнөнүн кооздугуну моданын артынан эмес, балки Аллах разы боло турган нерселердин артынан жүрөт. Ваман фаала залика, ким ушундай кылса, биринчиси башыны жана башында жайгашкан мүчөлөрүн сактаса, курсагыны жана курсагынын айланасындагы мүчөлөрүн Аллах наразы боло турган нерселерден сактап, туура иштете турган болсо, өлүмдү жана өлүмдөн кийинки кыйынчылык кабырдагы жалгыздыкты эстеп жүргөн болсо, дүйнөнүн кооздуктарыны, жаңы чыккан машина жана үйлөрдү же болбосо модаларды эмес, балки жаннаттын ичиндеги кооздуктарды карап жашай турган болсо, факад истахя миналлахи хаккал хая, ушул адам чындап Аллахтан уялыптыр десе болот дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, жакшы ой жүгүртүп карай турган болсок, уяттуулук деген бул такыбалык экен да. Жаррах Хаким рахматуллахи алейхи айткан, мен 40 жыл бою уялып Аллах Тааладан жашап жүрдүм. 40 жылдан кийин менин жашоома такыбалык келди деген.
40 жылдан кийин менин жашоомо такыбалык келди. Демек такыбалык менен уяттуулук экөө бир эле нерсе болуп жатат. Эмне үчүн Алланы ыраазы кыла турган иштерди кылабыз, Алланы наразы боло турган иштерден токтолобуз. Эгер биз ушундай боло турган болсок, уялып Аллах Тааланы ыраазы кыла турган иштер менен алек болсок эмне болот? Жалпы баарыбызга урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү бардыгынын кыйынчылыгы болгон рызкы маселеси өтө жеңил болот. Аллах Кур'анда айтат: "Лау анна ахлал Кура аману ваттакау, ла фатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард." Эгерде бир айылдын эли такыба болуп кетишселер, көзү менен, тили менен, кулагы менен башкаларга зыян жеткизбесе, колу менен, буту менен, курсагы менен башкаларга зыян жеткизбесе, мээси менен башка адамдар туурасында ойлобосо жаман, не кылып атат? Асман жерден берекелерди ачып салабыз. Жакшы кыла турган болсо берекелерди ачып салабыз. Асман жерден берекеси ачылат. Рызкы маселеси жеңил болот. Бүгүн кыйналган адамдардын бардыгы рызкы маселесинде кыйналып жатат да. Ал эми экинчи Аллах Тааланын бере турган жакшылыгы келген кыйынчылыктан куткарат. Мариям алейхиссалату вассалам Аллахтан ушунчалык катуу уялган, ушунчалык такыба адам эле. Закария алейхиссалату вассалам бир бөлмөгө киргизип эшигин кулптап коет эле, эч ким көргөн эмес эле да. Закария алейхиссалату вассалам келип эшикти ачып кирсе, жазда жей турган жемиштерди күздө, кышта жеп отурган болот. Кышта жей турган жемиштерди жазда жеп отурган болот да. Анан таң калып сурады: "Бул сага каяктан келип жатат? Эшикти мен кулптап койсом, кыш болсо, бул кышта жазында жей турган гилас же болбосо, өрүк болбосо, же болбосо жазда отуруп мандарин жеп отурса, бул кышта боло турган мөмө жемиштер. Бул кандай бул?" Айтты: "Бул Аллахтын алдынан келип атат. Уялчаак болсо, Алладан такыба болсоң, Аллах Таала рызкыңды өзү жеткизип берет." Экинчиси, Аллах Таала келген кыйынчылыктардан сактайт. Качан Юсуф алейхиссалату вассаламды падышанын аялы бөлмөгө киргизип, жаман ишти сунуштаган убакта уялгандыгынан качкан, буралып, эшиктердин бардыгын кулптап койгон эле, эшиктердин баары ачылып кетти. Аллах Таала келген кыйынчылыктардан сактайт. Эшиктин сыртына чуркап чыккан убакыттан узун окуя, урматтуу бир туугандар. Эмне кылды? Бешиктеги кичинекей бала сүйлөп баштады. Ва шахида шахидун мин ахлиха. Ошол падышанын сарайынан кичинекей ымыркай бала сүйлөп баштады. Карагыла, инкана комису куддамин кубулун. Эгер көйнөгү алды жагынан жыртылган болсо, фасадакат, анда Зулайка туура айтып атат падышанын аялы. Ва хуа минал казибин. Юсуф алейхиссалам жалган айтып атат. Ва инкана комису куддамин дубурун. Эгер көйнөгү артынан жыртылган болсо, көйнөгүнүн жыртыгы артында боло турган болсо, факазибат, анда аял жалган айтып атат. Ва хуа минас садикин. Юсуф алейхиссалам чын айтып атат деди. Караса көйнөгү артынан жыртылган экен. Демек Юсуф алейхиссалату вассалам чынчыл деди. Эмне үчүн? Уялчаактын себебинен, такыбалыктын себебинен Аллах Таала кыйынчылыктан жол ачып, келген маселелерди Аллах Таала өзү жеңил чечип берди.